Достор, эсиңиздерде болсо, мына Алия Кубанычбекова өткөн жылдын 18-декабрында каза болгон. Ал тишин дарылатуу операциясында ошо тишин дарылатып аткан. Мына ушул 3 дарыгер катышкан. Бул жакта биринчиси Айганыш Кадыркулова, бул стоматолог операция жасаган, экинчиси Айнура Туратбекова, бул анестезиолог, жана үчүнчүсү бул Бактияр Кожаев, бул деле анестезиолог. Бул жактан азыр Кочкордон Алиянын жакындары, туугандары келишиптир. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бир 100дөй адам окшойт. Саламаттык сактоо министрлигинин алдында турат. Бул жакта плакаттарды көтөрүп чыгышыптыр. Кимдердин атын жаза алыңыз? Эксперттер, которые жыйынтын химический эмеден жыйынтын чыгаргандар. Молдагазиева, Жумабекова, Өмүрканова, Черикчиев дегендер булар кетанал менен аналгинден тело не обнаружено деген эмесин жыйынтыгын чыгарышканда, биз ушул эксперттерди тоже сатылып атат. Булар да бизди сатып, карга караган көзүн чукпайт дегендей ушундай жыйынтык чыгарып беришти. А биринчи экспертте болсо обнаружено деген, экинчисинде не обнаружено деп чыгып атат. Азыр Алиянын өлүмү боюнча биринчи экспертизанын алдын ала чыкканда, ага кетанал менен анальгинди аралаштырып сайышкан деген ошондой жыйынтык чыккан, А экинчисинде химическийинде жок деп чыгарылып атат да ушулар. Ушугу эксперттерден Азыркы учурда Алиянын өлүмү боюнча эки врач уйгамагында, алар анестезиолог Айнура Туратбекова жана стоматолог Айганыш Кадыркулова. Мына кыргыз элим бизге деген эч кандай акыйкаттык жок экен. 2 айдан бери ушинтип чуркап жүрсөк, мына сайылган дарылар, боолар сайылды деп бул жерде жок. Сайылган ушунун айынан эме болду деп. Аналгин, адреналин, димедрол, дектамитазон, кетанал сайылды деп биринчи экспертиза чыгарып атса, экинчи экспертиза чыгарып атат. Телодан буларды не обнаружили деп. Анан булар каяка кетип калат анда. Булардын баарын уничтожать этип, эми биз деген телоны кастырганга макулбуз, мына туугандар туурабы? Кылабыз, башка өлкөгө жибергенге бүт кыргыз элинин кандай экенин, Минздравдын кандай экенин билсин, кандай иштеп аткан эксперттерди. Бизде соттор сатыларын, баардыгы сатыларын эми башка өлкөдөгүлөр да билсин. Бул биз 2 айдан бери мейли деп келдик мына деп. 3 күн болду мен кат таштаганыма, бирөөнө жооп жок мына. Ген прокуратурага таштадым ушул эмеси менен. Эксперттер келип жооп берсин. Чыгарган эмнеге бул эмеде заключениясында химический экспертизада буларды телосунда жок болуп чыгат. Каяка кетти анда? Бул азыр дарылар табылбаса, анда ал өлүм эмне себептен? Өлүм ошо да анда эмне себептен? Биринчисинде ушундай болуп, ушулардын айынан анафилактик шок болду деп атат. Анан бул анда сайгандыгын ошол жерде бүт барын алып доказать этип атса, өзлөрү күнөөсүн биз ушуну сайсак ушундай болуп калды анафилактик шок деп атса, бул экспертизанын химический экспертизаны чыгарган эмне бул? Көзүн жумуп эле жазып койгону бул эмнеси? Шылдыңдап атканы бул. Мына эми кенедей баланы сойдурган мас келгенсиз. Эми кайра кастырсам, мында эмне калат дейт? Буларда бала жокпу я? Буларда небере жокпу? Булар кандай деген адамдар булар? Ушундай жестокийби я? Бу элдин үйү качан жетет я? Качан жетет? Жетпей атат-ку баарына. Уже чарчадым, кирбеген жерим калган жок. Баспаган бутум калган жок. Чарчадым мен, ушу неберем 2 айдан бери ушинтип жүрөм ай. Ушу немеден уалдан коркпойсуңарбы? Сутка барып алып, 2 ай болду. 2 ай деген большой срок бул. Перепалка болуп атат ey мына уже эми. Мунун аягы эмне болуп бүтөт эгер булар карабаса? Биз до конца күрөшөбүз буну. Акыйкаттыкка чыкмайын, до конца барабыз. Бул бойдон калтырбайбыз. Жанагы врачтардын дипломдору жокко чыксын, экинчи медицинага кайтып келбесин, элдин убалында калбасын. Мондай эксперттер жок болсун, бул адамдын өмүрү менен эмес менен ойлогон. Буларга да наалат. Бул кандай буларда балдары бар да. Бүгүн да эртең мендей боздошуп калышы мүмкүн.
Билет, прекрасно билет булар. Каяка жөнөп, каяка келет. Düşünse bir çıkıp çok büyük bolçu. Uzunca günde ben beni ilap koyup bolçu ekaydan beri. İş yok ayrı sıldık da kasmadı. Telastan yanlar önünde de oturdu. Men kastıram balamdı. Başka yerlerge jiberirim. Bizim Kırgızstanda kanday eken ahval mına. Oşol gerek mi? Sıldың bolçusun bit Kırgızstan. Bütün ekaydan beri şunu geldik. Çağırgandım emes jeytiği bol. Kimge kayırlamam men? Kim kat men önümde? Kim katasın? Жөнөкөй сен укпай атасың анан ким кат? Эжеке мен угуйлаятам, просто бирле плакаттарды Тургула албайт ошол эл мен кие албайм жазып чыгаткан элге. Президентке эле жолугалы уже эч ким чечпейт экен, эч ким укпайт экен. Мен канча күн болду келгениме. Ушул жерде 2 айдан бери самсалап турам. Могу жерде Кочкордон тууган тушкандарым баары келди. Ушул жерде ыйлап турушат дейби. Кемпирлерди карачы тура албай турат дейт. Мына 1,5 саат турдук эменин алдында, Минздравдын алдында. Бирөө чыгып жооп берген жок. Бул эмне мына? Кара. Bu жерде деген экспертизанын эмесинде бол сайылган дарылардын эмесинен анафилактический шок болду деп атса, бунун кайра чыгарган эмесин карасаң, заключениясын дейт. Кайра телодо не обнаружено дейт. Бул эмне шылдыңдагандыкпы бул? Өлүктү кордогондукпу бул? Бул эмне дегенин түшүндүкпү? Биз кайсы эмеде жашайбыз? Мен кастырам, мен кайра баламды кастырып мен бүт эмеге башка өлкөгө алып барып чыгарып Кыргызстанды шерменде кылам мен. Бул бойдо мына эксперттердин иштегендери ушул Минздравдын иштегени болу. Бул Минздрав берип атабы сизге ошондо? Бул экспертизасын алып атабыз биз. Экспертиза мына карасаң, моунча дары сайылып туруп. Минздравга барып кайсы кабыл албай чыкпайт эчтеке. Эч ким чыкпай койду. Жооп бербей койду. Карасаң, Айлабыз чыган бияка келди. химический экспертизанын эмеси дейт. Телосунан аналгин, адралин, димедрол, диктамитозон, кетанал ушулардын баары сайылган дейт. Эме тканях желудка, печени не обнаружено дейт. Бул кандай? Бул не деген эмелик? Не көзүн жумуп алып жастыбы муну? Арак ичип отуруп алып жастыбы? Бул не деген? Бул не шылдыңдагандыгы? 2020 года не обнаружено. Бул кайка Кандай? Милициянын баары следовать этип баарын кармап берип атат. Аны эмесинин баары дарын бар, армейнин баары көтөрүп кетсе кандай анан не обнаружен болот? Судебный медицинский экспертиза чыгып атат баарычы. Жок, Аны жасаатчы. аны биз окуп билебиз. Анан көзгө билинип турса да, качпай көрүнүп турса да, азыр окуп атпайбыз. Бунусун азыр таштап коюңуз. Биз бул боюнча отдел неме кылып, Таштап койгон биз бул боюнча генеральный прокуратурада кайрылды. бизде жок да. Чакыргыла бизге жооп берсин ошол. Могу эксперт. Булар менен иштешти. Жумабекова жокко тартылсын да булар. Жок, ошо буну биз алып азыр. Ушу заключение боюнча комиссия керек болсо комиссия түзүп, тиешелүү немелер менен жиберип, өзүбүз кошулуп барып көрөбүз. Туура Булар оргумуш кылган эмес, бош эле жүрүш. Эркиндик. Мына апаларга бул айылдан келген апаларга жооп биз деле неме мен акыл өзүмбек эксперттер келсин, жооп берсин бизге эксперттер. Эркиндикке талтаңдатып чыгарып коюп, суд экспертизасы туура эмес чыгарып коюп, балдарымды ыйратып сатып турабы? Баарын алып келсин ошол жерге. Же болбосо Кадырбек эме ким Кыдыр Шайыш бизди кабыл алсын. Же Садыр Жапаров же Кыдыр Шайыш кабыл алсын. Бул экөө гана чече турган маселе экен башка. Башканын кереги жок болуп калды жок. Башка кишилер Жөнөкөй карапайымдардыкын карабай, анан кийин башкалардыкын карайт экенсиңер да силер. Эме болуп калыптырсыңар. азыр акча чечкен заман. Акча чечкен үчүн оргумушка жакпай калды, киши өлтүргөнчү. Алиянын өлүмү боюнча тергөөнү Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы жүргүзүп жатат. Буга чейин Октябрь райондук милициясынан иш козгоп тергеп жатышкан, бирок иш ийинге өттү. Акыркы маалыматтар боюнча врач Айганыш Кадыркулова жана анестезиолог Айнура Туратбекова шектүү деп бул иште өтүп жатат, бирок алар азыр үй камагында. Шоктун өзү депчи. Шок каяктан келип чыкты? Шок ошол биздин комиссиянын председатели айтып аткан
Dimitrov менен кетаналды сайгандан келип чыкты деп биз жазып атабыз. Заключение бар. Анан силердин азыркы могу ызы чукулуп аткан химиядан табылбай калыптыр деп ызы чукулуп келип атасыздар да, сиз уккандан кийинчи. Бул бир эле химия ал тагдырды чечпейт. Аны изилдегенде бизге вопрос коюшкан. Ушуну изилдеп бергиле депчи. Биздин химиктер изилдеп, бирок бизде ошондой чоң күчтүү аппарат жоктугунан ал жерде ал дарыны таап чыкканга возможность болгон эмес. Анан булар докладына жазышкан. Бизде мындай аппарат жок, биздин судебный экспертизада. Дагы бизде экспертиза бар, государственный экспертиза. Ошол жерде ушул аппарат бар, названиясы хроматомастоспектрометр дегенчи. Ал жака кат жазып барганыбызда, кайрылганыбызда алар айтып коюшту, биз мындай биологический веществолорду жасабайбыз деп ответин следовательге жазып беришкен. Андан кийин келишип, силер өзүңөрдүн колуңардан келген методика менен жазып беришиңер керек деп, биздин химиктер өзүнүн болгон акылын кошуп, өздөрүнүн методикасын чыгарганда бул дарылар ал органдардан чыкпай калган. Ошондон кийин силер мына азыр чыкпай калды, эми бүттү шуну менен заключение экспертиза бүттү деп ойлоп атасыздар да. Жок, андан сырткары дагы бизде вскрытияда жазып берген заключение бар. Мен клинический фармаколог, комиссиянын мүчөсү болом. Биринчи күндөн баштап ошо изилдеп баштаганда кайсы дарылар колдонулган, ошону маалымат алып, мен берген заключениеде бул наркозный средства колдонулган жана уже 5-чи саат болуп атканда аналгин менен кетанал сайылганда. Ошол жерде мен жазып бердим, аналгин менен кетанал негизи 15 жашка чейин колдонулган болбойт. Ар бир дарынын өзүнүн инструкциясы бар. Регуляторный орган бул департамент лекарственных средств, ошол жерде печать менен коюлуп утверждение болот да, ошол жерде ал биз чыгарган эмес, ал бүт дүйнө жүзү боюнча ошондой чыгарылган да. Анан жазып бердик. Негизи ошо мен эметкен боюнча аналгин менен кетанал экөөнү дагы кошуп сайганга болбойт да, негизи. Анан бизде жанагы ампула жок болгон үчүн мен азыр айта албайм, экөө бир шприцте сайылганбы, алынып сайылганбы же экөөнү башка шприцке алып внутримышечно сайылганбы айта албайм да менчи. Анткени бизде колубузда кайсы доза эмне болгон андай маалымат жок болчу да ошол мезгилдечи. Андан кийин средства для наркоза, чынын айтканда, бул аябай доза зависимый да. Бул жерде өтө кылдаттык менен карап, тем более кичинекей балдардыкы анан возможно деп жазгам мен. Возможно, был анафилактический шок, анткени баягы временной деп коет да булчу. 2 дары сайылгандан кийин врачтардын айтымы боюнча 2 минуттан кийин болду деп атат. Ошо болушу мүмкүн, бирок мен аны точно 100% пайыз айта албайм да. Анафилактический шок болдубу жокпу. Бирок бул жерде судный экспертизанын заключениеси анафилактический шок деп берип атат да. Рахмат. Сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү? Жумагулова Жылдыз. Фармакология көзөмөл отделы, департамент лекарственных средств. Отыз жылдан ашык стажым бар. Кандидат медицинских наук, доцент. Сиз фармаколог катары, мен ушу кыздын атасы элем. Фармаколог катары айтыңыз, могу эки бидонный препарат жана кетанал менен аналогин экөө. Негизи экөөнү совмещать нельзя же было, правильно? Негизи международный рекомендацияда жазылган эки препарат бир группадан болуп калат. Не наркотические аналогии, стероидные противовоспалительные средства и не рекомендуется, нежелательное сочетание деп жазылган да. Ошону мен справкадан көргөзгөн жазылган. Жок, бул жерде ачыгын айтып атпайбы. Жанагы бул эксперт 15 жашка чейин инструкциясында жазылбайт деп да. Ал эми совместный экөөнү кошту же кошкон жокпу, ал бул жерде деген уже точка коюлду да. Бул вопрос боюнчачы эмне үчүн алар жазылган, эмне үчүн жазылган, аны деген уже сот чечет да. Суд чечет. Ал жазылбаш керек дегенден кийин уже жазылбаш керек.
Siz айтып отурсыз, баягы өкмөт экспертиза чыгарып атат, действительно медицинский экспертиза чыгарып. Кийин айтып кеттиңиз го, клиникалык экспертиза жанагы бизде жабдыктар жок, ушуга байланыштуу текшерип көрүштү, ушундай чечим кабыл алынды. То, что у Кубанычбекова Али не обнаружены лекарственные препараты аналгин, адреналин, кетанал, димедрол, дексаметазон. Булар анда кандай испарение болуп кетеби же кандай болуп? Если сиздерде андай жабдыктар жок болсо, бул деген документ, бул документ. Туурабы? Документти жазыш керек болчу. Бизде жабдыктардын жоктугуна байланыштуу биз мындай бир эмени чыгарып бере албайбыз деш керек экен. А эмнеге бул көп атып чыгарып атасыңар силер? Фармацевт возможно деп атса, силер кандай чыгарып коесуңар анда? 21 декабрда 2023 жылы заведующий биздин химиялык Молдокасиева өзү ушул жерде турат, ал докладная жазып атат. Химическое отделение судебно-медицинских экспертов доставлены биологические объекты, внутренние органы, говорит, желудок, кишечник, печень, почка, головной мозг на линии трупа Кубанычбековой Алии Елимановны Гопче. Проведение химического исследования, то есть на лекарственные препараты атропин, димедрол, фентанил, нефрол, серафулан, кетанал, анальгин, к сожалению, не представилось возможным, так как у нас не имеется аппарат хроматомассоспектрометр, как без жазгандан кейін, анан кейін уже следователь комплексный кылып жасагылатып чыгарып атпайбы? Биздин химический отделге 21 декабрда Кубанычбекова Алиянын ички органдары келген, чтобы биз химический исследование кылыш үчүн мен ошол алып келгенден кийин мен трупный отделдин заведующий Басутур Эрмектин намына докладной жазганмын. Ушундай 10 препаратты аныктоого болгон жок, себеби бизде хроматомассоспектрометр жок. Ошого байланыштуу биз исследование кыла алган жокпуз деп. Андан кийин эле Октябрь райондук сотундагы доктор Бек деген эмегенде дагы исследователь эмнеге чыгара албайсыңар деп суроо берди. Мен айттым, бул бизде Кыргызстанда ушул государственный судмедэкспертизада бар, ошондо аппарат десем, анан кийин карады дагы учпай кеткенден кийин эле 3 күндөн кийин токтомоп келди. Комплексный ушундай экспертиза жүргүзүшүңүздөр керек. Мен бир экземплярын аякка таштадым, бирөөнү сизге алып келдим деди. Мен постановлениени кабыл алдым дагы, андан кийин өзүм бардым ошол эмегечи, жана ошо көз эмеге судмедэкспертизага бардым дагы, ушундай комплексный назначение болуптур. Сиздерде оборудование бар экен, кандай кылайлык десем, алар айтты, биз биологический эмени объектилерди аныктай албайбыз деди. Андан кийин мен келип эметсем, кайра следователь келди дагы, мага неме жазып беришти деди, биз биологический объектин аныктай албайбыз деди. Сиздерге внутренний орган түшкөндөн кийин сиздер все равно исследование кылышыңыздар керек деди. Анан кийин бизде бул жерде исследование бизге түшкөн ушул биологический объектилерди исследование кылбай коюуга мүмкүн эмес. Себеби бул жерде токтом да келип атат, направление тонатолога да келип атат. Андан кийин биз бул жерден өзүбүздүн эски методдорубуз менен аптекадан өзүм ушу 5 ушул колдонулган препарат сатылат экен, 5 гана. Мына ачык айтып берейин. Аналгин алып келдим, атропин алып келдим, ушул ампулаларын. Ошентип биз 4-төбүз комиссионный кылып жасадык, жасап эметкенде бизден общий картинабыздан эч нерсе көрсөткөн жок. Мына ошонун эле негизинде биз өзүбүз заключение жазып бердик. Рұқсат болса, сіз, например, ошол азыркы баягы алынган ткандарды, баягы алынган экспертизага келе турган ткандарды бизге бере аласыздарбы кайра? Биз башка жака экспертиза назар жеткириш үчүн. Бизде азыр экстракциясы бар. Ошол экстракция кылынат, изолирование деп коет да. Ал чашкаларда турат, калганы колдонуп кетти тоже экстракция болупчу. Мындай ортодо калган жок. Эмне себептен билесизби? Жок. Эме турсаңыздар, ар бир эменин орган жана кылынган кислородский эмеси бизде сакталат.
Эгер азыркы кезде тергөө иши жүрүп атат, тергөө иши макул деп берсе, же болбосо башка жака жөнөп десе, биз өзүбүз дагы силер билип берсеңер, ошол боюнча кайсы өлкөдө кылына турган болсо сүйүн десеңер, ошол өлкөгө биз өзүбүз дагы жөнөтүп, силер да жөнөтүп ошо текшертели. Азыркы кезде белгилечи, телефон кайсы жерде, кайсы өлкөдө кылынат? Ушундай кайсы жерде аппарат бар? Bizde de inspeksiya болуп атпайбы? Алар чыгара албайсыз. Чыгара албайсыз. Ушул жерде азыр отуруп туруңуздар. Биз алдына комиссиянын эмесин жазып, кайра сиздерге угузабыз. Могул боюнча дагы азыр мен министр менен сүйлөшөм. Казакстан министри менен сүйлөшөм. Россиянын министри менен сүйлөшөм. Каякта кайсы жерде бар болсо, биз ошону жөнөтөбүз. Ушул дем алыштын ичинде Өзүбүз көйнө бир. Силерге бүт баардык жардамды беребиз. Албан бересиңер. Азыр 1 мүнөт сизге айтып, сизге кайрылуум да. Эми бул эксперттер чыгарып атат да, бул заключениени. Бул деген документ, туурабы? Печать коюлуп атат бул жака. Булар аныктап чыгарып атат, то что бул жанагы биринчи судмед экспертиза аныктап чыгарган дарыларды жокко чыгарып атат. Мындай айткандачы. Жокко тартылсын. Жокко тартылсын. Хирург болсо, мен деле мисалы кылсам 40 профессормун. Алар комиссиягачы мен кире албайм, себеби деген мен специалист эмесмин. Ошон үчүн ар бир жерде комиссия түзүлгөн. Мынакей судмед экспертиза үчүн түзүлгөн, гистология көзүнчө түзүлгөн. Отуз мынакей министрликтин комиссиясы жанагы чечим чыгарып берди. Азыр дагы силерге чечим чыгарып берели деп атабыз. Бул жерде отуруп бергенде ачыгын айтайын, мен 10 мүнөт калды да келе атканда айтып келгенмин. 10 мүнөт калды. Мен 10 мүнөт 15 мүнөттө тияктардагы кармап отуруп силерге заключениесин чыгарып берейин деп атам. Ол чыгарган, баягы заключение чыгарган эксперттерге дагы бизге кагаз Бермет Барыктабасова доказательный медицинада иштейт экен. Мы победили, ты, врачи. Мына комментарийсинде турат ТикТокто. Өзүнүн Facebook страницасында дагы бар. Комиссиянын министр болгон, председатель өзүм председатель болгон. Мындан ары ушул иштердин баардыгын мен өзүм алып барам. Ошон үчүн баарыбыз бирибизге жардам берели. Мынакей биз Алматы менен министр менен сүйлөштүм, Алматыда кылат экен. Азыр мынакей мен эмелерге айттым, азыркы кезде министр менен сүйлөштүм. Министрлермен сүйлөштүм, ошол эмеде МВДдагы тергөөчүнүн начальниги келет. 5 мүнөт өтүп келет, ушул жерге келет. Ошол ушул жумушту алып барат, мен министрден сурандым. Биринчиден, эми угуп туруңуздар. Биринчиден учебно-лечебно-научный центр деп коет. Бул медакадемиянын. Ошол жерде эң чоң нарушение болгонда, мындагы мен дагы билем, бул ошол учреждение стоматологический услугага лицензия деп коет, аккредитация деп коет, бар эме боюнчачы. Лицензия берилген эмес, стоматологический услуганы аякта кылбайт болчу. Бул абдан чоң нарушение. Бул жер дегенде бул жер боюнча мен азыр фамилияларды жазабыз, ошолордун баардыгын бүгүн кармайм. Чара көрө баштаса, мен өзүм контролдойм, председатель болчу. Экинчиси, медцентр деген бар, мен жапкам анычы. Медцентр менен Дентомакс деген бар да, алар договорда түзгөн эмес. Бул жерде мындай комиссиянын эмеси турат, Кадыркулованын күйөөсү кыз каза болгондон кийин 2 күндөн кийин үйүнө барып
үйүнө барып договор түзөт, 3 январь 23 жылга. То есть 1 жыл мурунку менен түзөт да. 1 жыл жок, башка айтпайм. 1 жыл мурунку менен эме түзөт, договор түзөт да. Анан кийин мен бул Самырзаев менен сүйлөшкөн, Самырзаев бүт бардыгын тергөөдө жазып берген. Келип эмне кылып эметкенинчи бул Самырзаев да жооп берет. Кадыркулованын күйөөсү да жооп берет. Азыр фамилияларын жазып атсаңыз. Кадыркулованын күйөөсү. Урсаңыздар мен до конца айтайын. Кадыркулова жооп берет. Азыркы мынга МВДдин министри айтты, фамилияларын бизге бергиле деп тергөөчүсү келип атат. Сиздер да ошо тергөөчү менен сүйлөшөсүңөр, фамилияларды биз беребиз. Бүгүн эле чара көрүлөт. Аппараттын жоктугуна байланыштуу бул чечимди чыгарса, анда жазыш керек эле. Бизде жабдыктын жоктун себебинен биз могул немелерди аныктай албайбыз деп жазыш керек экен. Бул жерде булар чечим чыгарып атат. Уже элечи аппараттын жоктугун министр өзү эле подтверждать этет. При судебно-химическом исследовании внутренних органов трупа деп атат да. Кубанычбекова Алия жана Казалкованын кызыныкы. Не обнаружены лекарственные препараты деп атат. Не обнаружены деп уже чыгарып атат бул. Ошондо булар деген могу эксперттер туура эмес чечим чыгарып атат да, туурабы? Эми отуруңуздар, бул боюнча эми тийиштүү кызматтын өкүлдөрү жооп беришет. Мен тергөө кызматынын башчысы катары айтайын. Сиз менен чоң өткөндө кабыл алганбыз. Сизди тийиштүү жумуштар иш боюнча жүрүп атат. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, 2 адам жоопко тартылып турабы. Жоопко тартылган. Андан тышкары бүгүнкү күндө да ыкчам иштер жүрүп жатат кылмыш иши боюнча. Мен өткөндө да сизге айттым. Бул жерде да көпчүлүк адам келип, баарыңызга айтып атат. Бүт багыттар боюнча текшерүүлөр жүргүзүлөт. Жана тийиштүү адамдар жоопко тартылышат. Бул жерде азыр министр алынкада решение деп айтты да. Тергөөчүлөр туура эмес жазып коюптур деди. Аппараттын жоктугуна байланыштуу деп сиздерге шылтып атат. Шындап койдум. Силерди күнөөлөп атат. Тергөөчү чыгарбайт да бул экспертизаны. Туурабы? Тергөөчү чыгарбайт. Химический судебная экспертиза деп турат. Мына суд медэксперттин кызматкерлери отурушат. Булар аныктап чыгарып берип атат. В ходе введения препаратов кетанола и аналгина произошел анафилактический шок деп атат. Тергөө кызматкери жазып берип атат направление. Мына могул дарыларды, вышеуказанный дарыларды действительно сайылганбы? Аныктап бериңиз десе, булар принимая во внимание деп атат. Исследование, после исследования трупов жанагы перечисленные лекарстволар в теле не обнаружено деп атат. Табылган. Карабайсызбы? Бул эксперттер ошондо фальсификация кылып атабы документтерди? Ошолорду жоопко тартып бериңиздер суранабыз биз. Анан жанагы анестезиологдун мына урматтуу министр Алымкадыр Бешеналиевдер айтып кетти, туурабы? Подделка документов болгон ал жерде жанагы стоматологдун күйөөсү барат дагы задним числом 1 жылга артка секирип туруп договорду жасап келип атат, келишимди. Немени? Түнү менен жанагы аялы бала тигинди баланы өлтүрүп атса. Бала каза болгон. Атым Элеман. Элеман. Бул боюнча да жумуштар, тийиштүү жумуштар алып барылып атат. Биз күнүмдүк ишти ыкчам түрдө алып барып атабыз. Мен жана айтып кетпедимби? Тергөө амалдары жүрүп жатат, ошого жыйынтыгы менен анан тийиштүү чаралар колдонулуп атат да. Сиздерде претензия жок. Иштеген жагынан жакшы, молодецтер. Силер ушинтип атып, эмеге Октябрьский судка эметип, силердикин эми булар судтар бири-бирине ишенбейби кандай? Силер буунун баарын коюп, жаап берип, жардам берип ушинтип атсаңар, врачтар бири-бирин актап, эми дагы кордондуларда боюнча жооп берейин. Азыр эми кишилер пикир келишпештер болуп атпайбы бул жерде? Дагы көрсөтүлбөй жатат. Бул боюнча, корутунду боюнча да, ушул экспертиза боюнча да биз көпчүлүк макул эмес болуп атышпайбы? Бул боюнча бүгүн дайындадык комиссионный экспертизаны. Мекемелер менен, РБС менен биргеликте дагы жумушту алып барабыз. Дары-дармектер жана аппараттар деп атасыңар, ошолор боюнча да текшерүүлөрдүн баардыгын жүргүзөбүз. Министрдин көзөмөлүндө, кабинет министринин төрагасынын көзөмөлүндө, биздин президентибиздин көзөмөлүндө бул иш. Ошондуктан баарыбыз кылдатык менен жумушту алып барабыз, тийиштүү чараларды колдонобуз. Сизден өтүнүп сурайт элем да, мен жана Казалкова кыздын атасынын өзүчү. Бул документти окуп өзүңүз
таанышсаңыз азыр кылгандыгы туура фальсификация документов болуп атат бул жерде эксперттерге могу чыгарган экспертизаны чыгарган эксперттерге чара көрүп бериңиздер. Биз сиздерден суранабыз. Абдыкадыр Бешеналиев өзү айтты, мына азыр келет следственный кызматкерлер. Алып барсын, мыйзам чегинде жооп берсин. Допрос кылсын. Бул боюнча да тийиштүү жумуштарды алып барабыз. Мен айтып коеюн силерге, экспертиза боюнча жана силер азыр мына айтып атасыңар, донордорду келтирип атасыңар. Алар боюнча да текшеребиз. Мына бүгүнкү күндө азыр тергөөчү менен сүйлөштүм, комиссионный экспертиза дайындадым дейт. Ал жерде суроолордун баардыгы коюлду дейт. Бүт суроолордун баардыгы. Мында дурус азыр бир кезекте дагы туура экспертизасын чыгарабыз деп ойлойбуз. Анан кийин эме убакыт бергиле. Жок, убакыт бергенде созулуп атат. Булар созулуп атат. Күнүнгө созулуп атат. 2 ай болду, 2 айдан бери буну каттырып. Давно эле чыгарып коюш керек болду. Бул жерде тергөө кызматына претензия жок. Тергөө кызматына претензия жок. Суд менен экспертиза кызматкерлерине претензия жок. Муну карабайсыздар, мына өзүңүз деле алдыгы документти таанышып көрсөңүз, бул эми жөндөн жөн изине чыгарып атат да. Булар аппарат жоктугуна байланыштуу дейт да. Биз ушинтип чыгардык дейт. Анда ошол жерде алды кагазга жазыш керек эле да. Аппарат жоктугунун себебинен биз аныктап бере албайбыз деп жазыш керек болчу, туурабы? Тергөө топ түзүлдү, бул боюнча күнүмдүк жумуштардын баарын ыкчам түрдө аткарып атабыз. Тийиштүү экспертизалардын баары дайындалды. Сиздер айтып атасыздар жана аппарат боюнча, эксперттер боюнча, анын баардыгы бүгүнтөн баштап уже неме кылып сурап, тактоочу суроолордун баарын берип жоопторун алабыз да. Андан тышкары айтып атам, жанагы тийиштүү жоопко тартыла турган